Күн сайын базарларда оор жумуш менен алек болуп, акча таап жаткан өспүрүмдөр күн санап өсүүдө. Алардын бири 12 жаштагы Нуржен. Шаарыбыздагы 10 мектептин 6 классын окуучусу. Апасы экөө акча табуу максатында Ош шаарынан келишкен. Сабактан кийин базарга келип иштейм, тачка алып кетем. Квартирага тамак ашты кийинчим ага. Будан кийин апама жардам берем. Жүгөрү. Базарда иштеген өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү мектеп жашындагылар. Ошондой эле алыска айылдарынан шаарга жумуш издеп келип, эртеден кечке шыргалаң суу менен машина жууган, оор араба түрткөн балдардын саны кескин артып келет. Алар күнүнө 100 сомдон 500 сомго чейин акча табышат. Мына мен түртүп бараткан тачканын салмагы 50-60 килограммды түзөт. Ал эми жаш өспүрүмдөрдүн 10-12 жаштагы балдардын түртүп жаткан оор салмагы мен үчүн оор болуп атат. Ал эми кичинекей жаш өспүрүмдөр үчүн дагы бул аябай кыйынчылыкты туудурат. Азыркы тапта Ош базарга жакын жерде балдардын укугун коргоо борбору жайгашкан. Бул жерден балдардын укугун коргоп, балдарды базардан чогултуп келип сабак өтүп, тамак беришет. Балдардын коргоо борбору негизи 1988 жылы уюштурулган. Ушул эмне себептен уюштурулган? Бул балдардын Бишкекте базарларда иштеши аябай көбөйүп кеткендиктен, ал көбөйгөндөн дагы алар көбүнчөсү мектеп таштап коюп, именно келип алып иштешип, мектепке кире алышпай, ошо кыйналгандыктан ушуларга жардам берүү үчүн биздин программа ачылган. Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министрлиги оор жумуштарда базарда иштеген балдарга кам көрүү максатында жана алардын санын азайтуу максатында мониторинг өткөзүүдө. Внедрение системы мониторинга детского труда. 2011 жылдын декабрь айынан 2014 жылга чейин балдарды коргоо жөнүндө программа иштеп чыгып, мониторинг жүргүзгөнбүз. Биз жүргүзгөн статистикага таянсак, өлкөдөгү оор жумуштарда, базарларда иштеген балдардын саны 23 миңге жеткен. Из которых, согласно которым Ал эми ЮНИСЕФтин акыркы изилдөөсү боюнча 23 миңге чукул бала мектепке барбай, оор жумуштарда иштешет. Бирок эң бир олуттуу себеп болгон бул айрылык катмар. Аз камсыз болгон үй бүлөдөгү балдар мектепке бара албай, базарларда иштеп жатышат. Көпчүлүгү үй бүлөбүзгө жардам беребиз деп иштеген балдар. Балдарга сапаттуу социалдык кызматты көрсөтүү үчүн азыр жерлерде социалдык кызматкерлердин ролдорун күчөтүп жатышат.